Dostlar, biz Pensilvanya ştatındayız. Abdan Qoz yerde turabız da. Abdan Qoz yer eken.
Салам достор. Көптөн бери кабарлашпай калдык. Иштеп жүрөбүз. Бизде баары жакшы. Айова штатынан Пенсильванияга жүк алып барткам. Эс алып токтодум да. Сиздерге көрсөтүп коеюн дегем да. Америкада ушундай чоң трассалардын жээгинин баары ушундай сеткалар менен тозулган да. Калифорниядан баштап Нью-Йоркко чейин, Саус Дакотадан Миссисипиге чейин барсаңыз, жолдордун баары ушундай сетка менен тозулган. Анткени мал кирип кетпесин деген ой менен тозушкан да. Бирок эликтер секирип кетет үстүнөнчү. Анан ошон үчүн жолдо кечинде кетип баратканда эликтер чыгып калат да кээдечи. Мына мояктан элик секирген окшойт. Кешип калыптыр. Түздөп коелу. Элик чыгып калганда эчтекеге жетишпей каласың. Элик чыкканда эчтекеге жетишпей, анан авария болуп калбаш үчүн трак айдаган жигиттер анан сүзүшөт да. Сүзгөндө полицейский чакырыш керек. Полицейскийлер эчтеке штраф эчтеке жазбайт. Сенин ден соолугуңду сурап, сага жардам керек болсо медицина кызматын чакырып, тескерисинче сага жардам берет да. Абдан кооз штат экен Пенсильвания. Постоянно эле өтүп кетебиз. Бүгүн токтоп анча-мынча видео тартып атам сиздерге ардап. Жаңы камера келди Южный Кореядан 1,5 жумада. $700 Sony X3000 деген. Азыр ошо менен тартып атам. Комментарийга жазып коюңуздар. Качествосы кандай, жакшы бекен же анча эмес бекен. Кой, биз жолго чыгалы, мейлиңиздер. Азыр Агая штатынан Вест Вирджиния деген штатка кирип баратабыз да. Вест Вирджиния деген штаты тоолуу районду монтип курчап туруп эле Вест Вирджиния деп койгон да. Абдан тоолуу штат да. Түндүгүнөн киресиңби, түштүгүнөн киресиңби, чыгышынанбы, батышынанбы, Вест Вирджиния штаты абдан тоолуу да. Анан көп трак айдаган жигиттер абдан жаман көрөт да. Кээ бирлери жүк албайт Вест Вирджиниягачы. Биз азыр Пенсильвания штатына бартабыз жүк алып. Агая штатынан Вест Вирджиния штатына кирип бартабыз. Бирок абдан кооз штат да. Мына Вест Вирджиния деп жазылып турат. Вест Вирджиния, welcome to West Virginia. Көптөн бери көрүшпөй калдык достор. Жумуш көп. Видео тартканга убакыт жок болуп атат. Мына азыр машина айдап баратып, сиздер менен саламдашып коеюн деп атам да. Абдан тоолуу штат. Мына азыр трак тартпай калат да. Бирок природасы абдан кооз.
трактор 55 менен айдаш керек да, 55 майл hour. Биздики боюнча 90 км/час болуп калат да. Абдан ылдый ишкен маяктагы. Жерде көптөн бери ремонт болуп бүтпөй атат да. Эки трак ечишип алыптыр да. Джиптарды жүктөп алышып. Машина ташыгандар жакшытабат. Мен мурда иштеген машина ташыгыч. 7 машина ташычумун. Бирок жумушу көп да. Аукциондорго кириш керек, машина издеш керек, жүктөш керек, кайра түшүрүп бериш керек. Жумуштары көп, бирок жакшы акча табышат. Анан американецтер Американы ушундай трейлер алып алышып рентке, арендага. Кыдырып кетип калышат да. Менде убакыт болбой атат, убакыт болсо ушундай трейлер рент берген жерге барып, ичин көрсөтүп, кандай алат, кандай условиялар бар көрсөтүп да. Кудай буйрса баары болот. Кудай буйрса көрөбүз баары. Азыр биз канча менен кетип баратабыз көрөбүз азыр. Биз деген 120 менен кетип баратабыз. Мына дагы бир трейлер кетти. Американы кыдырып көрсөтүп, үйлөсүн алып алып, Калифорнияга барып, Калифорниядан чыгып, Флоридага барып. жумалардан болду, бирок вторник, среда 2 күн иштебей калдым. Чикагодан тракты оңдоп. Ошого карабай, менин диспетчерим абдан сонун жүктөрдү таап берип, бул жумада общий груз $9300 алынды. Ошонун ичинен чыгашаларды чыгарып салганда где-то 7-нин тегерегинде
пайда түштү да. 5 күн иштедик бул жумада. 5 күндө $7.000 пайда түштү. Жакшы, Кудай буйрса баары жакшы. Ден соолук керек адамга. Ден соолук болсо баары